Өзüm военный болуп иштейм. Динден терең эле түшүнүк бар дейт, машалла. Чөйрө адамды өзгөртөт экен. Чөйрөм ичип, чегип Кудайдан жөө качкандар. Чыгып кетейин десем, үстүмө чоң карыз бар дейт, үстүмдө. Ошону төлөп алайын, анан деп жумуштап коям. Иштен чыксам, жашоо бүтүп калчудай сезиле берет. Күндөн күнгө бузулуп, чөгүп, кысылып, жашагым келбей кетип жатат. Намаздар да калып кетти, кеңеш бериңиз, рахмат дейт. Жок эми. Военный болсоңуз, военныйда сөзүнө, амалына бекем тургандар бар, эркектер болот, аларчы. Динден терең эле түшүнүгүңүз бар болсо, чөйрөңүз сизди буза албаш керек да. Чөйрө сизге карап оңолуш керек. Демек сизде кичине өзүңүзгө кичине проблема болуп атат. Өзүңүздү оңдоңуз, сиз ошол чөйрөнү оңдоңуз. Оңдоого аракет кылыңыз. Анан эгер ошондой иш ал жерден иштен чыгып кетсеңиз, карызыңызды төлөй албай калсаңыз, азыркы мезгилде иш табуу кыйын. Анан жанымдагылар арак ичет, намаз окубайт деп ишти таштап кеткен туура эмес, Тем более военный болсоңуз, Сиздин мүмкүн элге, жерге кызматыңыз керек. Сиз өзүңүзгө караңыз, ошол жаныңыздагылардан сиз таасирленбей, аларга таасир бериңиз дагы, иштеп карызыңыздан кутулуңуз. Кийин анан бир жакшы сөз иш таап калса, чыгып кетсеңиз, бул сиздин эркиңиз. Мен айтат элем, чыкпа ошол жерде кайра ошолордун баары намаз окут,